айылыңыздын турмушун жакшыртууга салым кошуп, каражат табыңыз. Кантип, ал үчүн Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын эмгек үчүн акчалай жардам долбооруна катышыңыз. Долбоорго кимдер катыша алат? Долбоордун катышуучуларынын тизмесин түзүүдө бардыгы үчүн бирдей мүмкүнчүлүк берилип жана төмөнкү тандоо критерийлерине жооп бериш керек. Аз камсыз болгон үй-бүлөнүн социалдык паспортуна ээ болгон жашы жеткен айыл тургундары. Социалдык паспорт алуу шарттары боюнча жергиликтүү социалдык кызматтын адистерине кайрылсаңыздар болот. Иш менен камсыз кылуу органдарында расмий каттоодо турган жумушсуз жарандар. Үй-бүлөсүндө мүмкүнчүлүктөрү чектелген мүчөсү барлар. Долбоорду ишке ашырууга кызыгуу болуш керек. $150 өлчөмүндөгү каражатты долбоор ишке ашырылып жаткан айылдардын тургундары гана ала алышат. Бир долбоорго аз камсыз болгон үй-бүлөдөн бирден өкүл гана катыша алат. Долбоор аяктаган соң төлөм катышуучунун электрондук капчыгына которулат. Жарандык паспорт жана социалдык паспорт сөзсүз керек болот. Андыктан бул документти жаныңызга алып алыңыз. Ошондой эле долбоордун шериктеш банкына таандык мобилдик капчыгыңыз болуш керек. Долбоордун катышуучусу өзүнө катталган телефон номерин көрсөтүшү шарт. Бул жогорудагы акчаны алуу үчүн керектелет. Долбоордун катышуучусу жергиликтүү жамааттарды колдоо максатында климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлаштырууда жана кырсыктардын тобокелдигин азайтууда айыл үчүн пайдалуу иштерди аткаруусу керек. Бул сугат иштерин жакшыртууга же таза сууну камсыз кылууга жана башка ушул сыяктуу жумуштар болушу мүмкүн. Долбоорго төмөнкү шаарлардын жана райондордун тургундары катыша алышат. Баткен облусу, Баткен району, Баткен шаары, Лейлек району, Разаков шаары, Сүлүктүү шаары, Кадамжай району, Кадамжай шаары, Айдаркен шаары, Кызылкыя шаары. Нарын облусу, Актала району, Жумгал району, Нарын району, Нарын шаары. Жалал-Абад облусу, Аксы району, Ташкөмүр шаары, Токтогул району, Каракөл шаары, Сузак району, Ноокен району, Кочкор Ата шаары, Жалал-Абад шаары, Майлуу шаары. Ош облусу, Ноокат району, Ноокат шаары, Араван району. Долбоордун катышуучусу болуп, өз айылыңыздын шартын жакшыртууга жардам берем десеңиз, айыл өкмөткө кайрылыңыз.